Assalamu alaikum ардактуу замандаштар. Кымбаттуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздерге Оштогу Актилек кичи районундагы 40 гектар конушунан дагы бир сатыла турган үйдү көрсөтөм. Мен азыр Актилектемин. Ушул жол менен түз барсаңыздар Актилектеги Айлампа. Айлампадан Ноокат тарапка 500-600 метр жүрөсүздөр. Адилет базарчыгинен өткөндөн кийин кайырма канал өтөт. Андан кийин эле сиздер сол тарапка бурулуп, мына ушул асфальт аркылуу түз жүрөсүздөр. 40 гектардын көчөсү мына ушул көчө. Түз барасыздар, каналды бойлоп солго жүрөсүздөр. Мен келип калдым, урматтуу туугандар. Бул көчө 40 гектардагы 3-чү көчө. Каналды бойлой чыгышты көздөй жүрүп, тетиги жерден көчөнүн башынан 3-чү көчөгө кирдим дагы жогору көтөрүлүп чыктым. Бул көчөнүн ортосуна келдим. Тактап айтканда 250 метр жогору чыкканда жолдун сол жагында кызыл дарбазалуу 2 кабаттуу ушул үйдү көрөсүздөр. Мен ушул үйгө келдим азыр көрсөткөнү. Ушул үйдү баштан аяк тартып азыр сиздерге көрсөтмөкчүмүн. Муну сатууга койду, эми буюрса сатылат, насип кылса аласыздар. Болбосо каласыздар, кийин арман кыласыздар. Анда назар салыңыздар, мен бул үйдү баштан аяк көрсөтүүгө даярмын. Ээси да ушул жерде күтүп алып, жанымда турат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Бала чакаңыз тынчпы? Секин, өзүңөр иштеп атасыңарбы? Тынч, Кудайга шүгүр. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун ака. Так, дарбазаны катырыпсыз. Кыргыз оймолорун түндүгүн түшүрүпсүз. Навести дагы алдына жасапсыз, үйдүн сыртын шыбапсыз. Үйдүн узун туурасы канча? 11-ге 8. 11-ге 8. Чоң экен, а? Подвал, без подвал. Подвал менен. Подвалы менен. Жакшы. Подвалы менен экен. Жериңиз болсо болду 4 сотук, а? 4 сотук. Бул жерде баары эле 4 сотук, 20-га 20-дан берилген, а? Пескаблок менен көчө тарабы тосулган. Көрүп турасыздар, көчө менен дубалдын ортосуна, дубалдын сыртына мындай дарактар отургузулган, чиканкалап, обрезкалап, агам кооздоп жасап коюптур. Көчөнүн жогорку тарабын сиздерге көрсөтүп коеюн, дагы 100-150 метр барып көчө токтойт. Эми үйдү көрсөтөм. Көрүп турасыздар, бул көчөгө шагал төшөлгөн, электр жарыгы киргизилген, жарыктандыруулар коюлган. Пока газ келе элек, бирок таза суу келген, а? Суу бар, Таза суу бар. Канализация да келип калды. Канализация, центральный. Келди канализация. Канализация келди деп атат. Жакшы экен анда. Коммуникациясын угуп алдык, билип алдык. Жүрүңүз. Сиз менин жанымда орсоңуз болду, суроолорума жооп берип турсаңыз эле болду. Так, баштадык анда. Жери 4 сотук экен. Биягында временкаңыз да бар турбайбы, Временка бар. Временкаңызда жашап атат окшойсуз. Биякта жашайбыз. Лампочкалар жанып турат. Так, үйдүн алдындагы навести караңыздар. Асты стяжкага же болбосо евро брусчаткага даяр. Үстү мынандай жабылган навес. Жарыктандыруулар коюлган. Сырттан киргенде оң жакты караңыздар. Бул жакта дарактардын катары бар. Бир шабдалы бар экен. Бул жерден таза суу дагы чыгат экен. Көрүп турасыздар, таза суу киргизилиптир. Төрдө временка. Ал эми сырттан киргенде сол тарапка бурулсаңыздар, төрдө ажаткана, тетиги эшиктен подвалга түшсө болот экен, а? Подвалга түшөбүз. Подвалга түшсө болот экен. Эшик терезелери коюлуптур, крышасы жабылып, суу түтүк, фронтондору бүт баары жасалыптыр, а? Сырткы декор гана калыптыр да үйдүн, а? Же жылуулаш керек, же декор кылыш керек. Же жылуулаш керек, же декор кылыш керек. Кыскасы биринчи жасаш керек. Кана чоң үйдү биринчи көрсөтөлү, анан временкага өтөбүз. Үйдүн узун туурасын уктуңуздар. Үйдүн астанасындабыз. Тепкичтен жогору чыгып, эшиктен кирип келатабыз. Брон эшиги коюлуптур. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, кирип келдик, э? Асты подвал да, э? Асты подвал. Асты подвал. Бул полго даяр экен да, лагалары дагы. Рейка кагып туруп эле полдойт да. Рейка кагып туруп эле полдойт. Бул биринчи комната. Сиздер мына ушул брон эшиктен сырттан киргенде эле оң тарапка бурулуңуздар. Бул кандай комната болот экен? Холл болот. Холл болот. Холл болот экен. Мында бир терезеси бар бул жагында. Ал эми бул жагында шестигнанын формада чыгарылган. Сырттан да байкадыңыздар. Бул тарапта 3 терезе бар экен, баары пластик. Потолокту болсо гипсокартондон уже фигурасын чыгарып жасап коюпсуздар, э? Дуалга шпатлевка тартылыптыр. Сразу обой тартасыздар. Отопление дагы жасалыптыр да? Отопление кирген. Отопление киргизилиптир. Жакшы. Ал эми сырттан киргенде сиздер сол тарапка бурулуңуздар. Бул жакта дагы
эркер чыгарылган, 3 терезеси бар, отопление киргизилген. Ал эми төрүндө болсо, көрүп 2-нчи кабатка чыга турган тепкич. Тепкич темирден, жыгачтан уже жасалып бүткөрүлүптүр. Астына да ушул жерден түшөбү? Подвал ушул жерден лестница болот. Лестница болот. Азырынча лестница жок экен, Жок, коюлду. Жакшы. Холдон сырткары 1-нчи кабатта 2 бөлмө бар экен, 2 бөлмө бар. Так, бул залбы? Бул жак зал, Зал 4-кө 6 экен, Ооба, ошо. 24 метр квадрат чыгат экен, көрүп турасыздар, 4-кө 6. Мында бир терезеси бар. Отопление киргизилген. Потолокту 3 тепкичтүү жасап, кыргыз оймосун түшүргөн. Люстранын, софит лампалардын кабелдери чыгарылыптыр. Көрүп турасыздар, орундуктары даяр. Бул зал болду, тактап айтканда конок бөлмөсү. Ал эми бул жакта 2-нчи бөлмө бар. Бул эми отурган үй болсо керек, Бул жакта Жашоочу бөлмө. 4-кө 4,5 экен бул бөлмөнүн узун турасы. Көрдүңүздөрбү? Мында батыш жагында бир терезе бар, отопление киргизилген, шпатлевка тартылган, потолокту гипсокартондон жасаган, ал эми полуна жыгачты каккан. Ушундай экен. Бул 2-нчи бөлмө болду. Эми үстүнө чыгалыбы? Үстүнө чыгабыз. Тепкичти көрүп коюңуздар. Мына мынтип сасына жыгачтардан жасаптыр. Тепкич жогору көтөрүп бизди алып чыгып кетип атат. Мына келип калдык, 2-нчи кабат. 2-нчи кабаттын бул жер холлу коридор экен да? Коридор. Потолокту гипсокартондон жасаптыр. Көрүп турасыздар. Чыккан деле оң жакка бурулуңуздар. Бул жер балкончо экен да? балкончо. Балкончо. Намазкана местасы го, Ошо байкашты. Намазканага аябай сонун болгудай жер экен да. Көрдүңүздөрбү туугандар? 3 терезе коюлган, эркер, отопление киргизилген. 1-нчи кабаттан пол кандай болсо ошондой эле экен. Сразу эле рейка кагып, полду кага берсе болот экен да. Мындан балконго чыгабызбы? Балкон. Бул жагы балкон, үстүнө абес экен, Жакшы, балкон. Төргө кире турган болсок, бул кандай комната болот ака? Детский. Балдардын уктоочу бөлмөсү турбайбы? Балдардын уктоочу бөлмөсү. Бул жагы эркер болуп чыгарылган, потолокту гипсокартондон жасаптыр. Обойго даяр, дубалы дагы көрүп турасыздар, родбон тартылган, шпатлевка тартып эле, шкурка кылып, анан кийин сиздер сразу обой жабыштыра берсеңиздер болот. Полуна ОСБ кагып коюпсуз, Жакшы. Бул жакта жанагы 1-нчи кабаттагыдай эле 2 эшик бар экен, 2 эшик бар. Бирок ичин бөлүп коюпсуз. İçin beyaz ошо. Мына оң жагына. Бул жана залдын үстү да, Душой. Залдын үстү. Бул спальнийби? Спальня. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү экен. Так, 4-кө 5 экен туугандар. Жок, 4-кө 4,5 экен. Мында бир терезеси бар, потолок гипсокартондон жасалган. 1-нчи кабат кандай болсо ошондой эле экен. Бул жагы болсо душевой окшойт, Душевой. Мына. Көрдүңүздөрбү? Ички жуунуучу бөлмө, ажаткана бүт баары ушунун ичинде болот. Бул жакта болсо астыңкы бөлмөнүн эле үстү, жана отурган үйдү көрбөдүңүздөрбү? 4-кө 4,5. Ошондой эле размердеги дагы бир бөлмө 2-нчи кабатта жайгашыптыр. Кааласаңыздар кичи зал, кааласаңыздар коноктордун бөлмөсү, кааласаңыздар балдар үчүн бөлмө. Мына 2 кабат үйдү толук көрсөттүк. Эми подвалына да түшөбүз буюрса. Подвалы мен эң аягында көрсөтөм. Ага чейин сиздер мени менен чогуу времянкага кирип чыгыңыздар. Азыр үйдүн баасын сурап билебиз. Ака, үйдүн баасын жакшылап айтыңчы, канча дейсиз? Үйдүн баасын $90,000 деп атабыз. $90,000. Варианттар болсо дагы сүйлөшөбүз да, нак болсо. Сүйлөшөбүз. $90,000 дейт. Туугандар, уктуңуздарбы? $90,000. Так, бул жагы времянка экен. Анын ар жагында эмне бар? Охо. Очокканаларыңыз менен экен да бул жагында. Жакшы экен. Мен чекеден көрсөтөйүнчү. Мына жагы эмне? Бuyakta печка турат. Печка. Отопление печкасыбы? Мынакей. Отопление печкасы насостору коюлуптур. Көмүр жакканга ыңгайлуу. Времянканы ушуну менен ысытасызбы? Ушуну ысытабыз. Тетиги жерде эмне? Септигиңиз барбы? Ал жакта аз убактылуу септик, эми канализация келгенге чейин. Канализация дагы бир 15 күндө келет, каласа ошондо бияк жабылат. Бияк жабылат деңиз. Жакшы экен. Мен эми бул жакка кирейин. Времянканы көрөлү туугандар. Кана. Бисмиллахиррахманиррахим. Биякта кыштап атасыз, жашап атасыз? Биякта жашайбыз. Евро ремонт го, Жакшы. Биз времянкага кирип келдик. Канча бөлмө времянкаңыз? 2 комната уктоочу, 1 кухнясы бар.
3 комната экен да, кухня менен кошо. Евро ремонт болуптур. Биз коридорунда турабыз туугандар. Отопление киргизилиптир. Төрдөгү бөлмөдөн баштай берем. Мына бул времянканын чоң комнатасы экен, а? Бул 1 спальный. Так, 4кө 4,5 экен. Көрдүңүздөрбү? Времянканын биринчи бөлмөсү евро ремонт болгон. Жакшынакай бой мынандай занавеска баары жасалган. Потологун гипсокартондон жасап, люстра, кичи лампа бүт баарын коюп, полун эмне кылгансыз? Полун токта. Мына жыгач экен, а? Состав кылабыз. Жыгач, отопление киргизилиптир. Эшиктери хай-тек эшиктерден экен. Так, времянканын биринчи бөлмөсүн көрдүңүздөр, эми ортодогусун көрөлү. Бул чакан спальня экен, а? Мына, чакан спальня бөлмө көрүп турасыздар. Времянканын кичинекей бөлмөсү, ортоңку бөлмөсү. Бул бөлмөнүн дагы ички ремонту жакшы жасалыптыр. Так, бунун терезеси коридор тарапта экен, а? Жарык ушул жактан кирет, түшөт. Так, бул жагыңыз кухнябы? Кухня. Кухняга эмерек коюлуптур. Көрүп турасыздарбы? Асты өзүнчө, үстү өзүнчө, столешницаларын көрүп турасыздар. Электроточкалар, ортосу, фартугу кафелденген, бүт баары бар экен, шарт бар экен. Газ электропечканы коюпсуз. Су барбы постоянно? Су бар. Ысык су, муздак су. Вытяжкасы менен. Бар. Холодильник местасын тааттыр. А бул жагында душевойуңуз да бар турбайбы, а? Мына жашаганга бүт шарт бар экен, жуунуучу жайы. Көк, ачык көк түстөгү, асман түсүндөгү кафел менен жасалыптыр. Ваннасы, кир жуучу машинасы, унитазы, раковинасы, аристону, күзгүсү бүт баары өз ордуна коюлуптур, көрүп турасыздар. Мына. Көрүп турасыздарбы? Отопление бул жакка дагы киргизилиптир. Кухняны көрдүңүздөр. Тамак аш, идиш аяк бүт баары ушул жерде болот. Чай чүүчү орундук бул жерде болот. Полдорун ламинат кылыпсыз, Ламинат. Жакшы. Полу ламинат болуптур. Эми жүрүңүз, сыртка чыгалы дагы тиги очокканаларыңызды бир катар көрөлүчү. Бул жакта дагы эмне кызыктарды жасадыңыз? $90,000 кеми бар деп атасыз, Вариант кылабызбы ака? Машина, жер, квартира дегендей. Квартира болсо вариант бар анан. Квартира болсо вариант бар. Айланасын бүт плескоблок менен тоскон экенсиз, Бул жак тоскон. Бул жакты да невес кылып, жарыктарды койгон турбайсызбы? Мыналар эмне? Булар бирөөсү отункана, бирөөсү көмүркана бөлүп койгон. Отункана, көмүркана кылып ушундай аккурат кылып тосуп койдуңузбу? Жайлапсыз го? Сонун болуптур. А оң жакта болсо тапчан даяр экен сиздер үчүн. Андан кийин, көрүп турасыздар, жаңы курулган очоккана. 3 очок. Кичи казандар үчүн печка, орто казан, чоң казан, самовар, посудомойка. Бүт баарын жасап коюптур. 2 турбада 2 моору бар экен. Сыртын кафелдеп коесуздар. Болду, даяр. Асты стяжка болуптур, буягы. Времянканын сыртын жылуулагансызбы, ака? Жылууланган. Пенопласт менен жылуулагансыз. Жакшы экен. Сонун. Су, свет, отопление, канализация баары бар экен. Мен подвалды сиздерге көрсөтүп коеюн. Жүрүңүздөрчү, подвалды бир көрүп коелу. Ал үчүн кайра дарбаза жакка барабыз дагы. Сол тарапка бурулуп, мына бул бурчтагы эшиктен ылдыйга түшүп киребиз. Тетиги жагы ажаткана, аны көрдүңүздөр. Так, подвал канча бөлмө? Ого! Сплошнойдо бир бөлмө экен да? Чоң асты. Муну кааласа бөлүп койсо боло берет. Каласы бөлүп койсо болот. Мына кухня болот, ушу бурчук кухня болот. Бурчук кухня болот. Жанагы тепкич мына жерден түшөт деңиз, Жакшы. Түшкөндө эле мына жер кухня болот экен, туугандар. Калганын эми өзүңүздөр билгендей кылып бөлүп ала бересиздер. Иштетесиздер да. Подвал жакшы экен, үстү жагы монолит болуптур. Сонун. $90,000 кеми бар. Документтер жакшыбы ака? Баары так. Баары так. Кошуналар кандай? Кошуналар баары жакшы. Баары жакшыбы? Баары жакшы. Золотойбу ака? Золотой баары кошуналар. Золотой болсо жакшы экен анда. Зор экен. Мен эми жыйынтыктаймын. Варианттарын уктуңуздар. Документтери так деп атат. Жакса сүйлөшүңүздөр. Мен баарын көрсөткөнгө аракет кылдым. Жакын жерде Оштогу Актилектеги круговойдун жанында Актилекте больница, мектеп, балабакча, мечит, аптека, маркет, кыскасы баары жакын. Маршруттук каттамдар үчүн сиздер чоң трассага чыга коесуздар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Экрандагы номерлорго чалыңыздар. Бул үй буюрса сиздерге насип кылат.